Байсалов парламенттик башкаруу учурунда министрликтер устукундай бөлүштүрүлгөн. Мындай пикирин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстанда Ала Тоо 24 телеканалына 17 октябрда берген интервьюсунда билдирди. Бизде буга чейин бир чоң президент, анан ага кошумча дагы 120 президент болгон. Алар өлкөнү бир нече бөлүккө бөлүп алышкан. Өкмөт ошол парламенттеги 120 депутаттын 5 фракция лидеринин каалоосун аткарып, алар койгон кадрларды гана кабыл алып, толук кандуу иштегенге убактысы болгон эмес. Министрликтеги кызмат орундары депутаттарга устукандардай таркатылган. Быйыл кышында шайланган президент Садыр Жапаров муну токтотуу үчүн өлкөнүн башкаруу жолун президенттик нукка бурду. Кыргызстан буга чейин парламенттик демократия деп келгени менен иш жүзүндө андай болгон эмес, деди Байсалов. Бабановго дагы бир кылмыш иши ачылды. Кандай негизде? Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун октябрь окуяларында башаламандык уюштуруу боюнча кылмыш иши өзүнчө каралууда. Бул тууралуу 24 KG агенттиги билдирди. Маалым болгондой, башкы прокуратура Бабановго карата ачылган кылмыш ишин УКМКнын тергөө кызматына өткөрүп берген. Өмүрбек Бабановго 2020 жылдын октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштуруу жана ага катышуу тууралуу кылмыш иши козголгон. Ал эми жактоочу Амантур Абдрахманов жаңы ачылган кылмыш иши Бабановго билдирме түшкөнү тууралуу билбей турганын айткан. Бишкекте баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери жүк ташуучу унаадан 10 килограмм метамфетамин табышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Ага ылайык БТС бажы терминалынын аймагында Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан каттамы боюнча жүргөн даф үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны тинткен. Анда тыюу салынган заттардан сырты алмага окшотуп жасалганы айтылат. Министрликтин криминалистикалык кызматынын алгачкы изилдөөсүндө ал зат метамфетамин, первитин экени аныкталган. Көмүскө базарда 1 граммынын баасы 4500 сом. Ал өлчөмдөн 15 доза даярдоого болот. Алынган заттын салмагы 10 килограмм, дозасы 150 миң экени аныкталган. Баасы 450 миллион сомду түзөт деп жазылган маалыматта. Кармалган айдоочу Өзбекстандын жараны болуп чыкты. Аталган факт баңгизаттарды, психотроптук каражаттарды жана алардын окшошторун сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо менен каттоого алынган. Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча унаа Ирандан чыгып, Түркмөнстандан дагы бир чиркегич кошулган. Андан кийин Өзбекстанга жеткирилип, кайра чиркегич кошуп, Кыргызстанга бет алган. Тергөө уланууда. Бишкекте коомдук транспорттор үчүн өзүнчө тилке уюштуруу пландалып жатат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Автобустун ылдамдык системасы долбоорун ишке ашыруу үчүн Токумбаев көчөсү сунушталган. Кийинчерээк Жукеев Пудовкин, Москва, Киев көчөлөрүндө жана Жибек жолу проспектисинин батыш автовокзалдан Жаш гвардия проспектисине чейинки бөлүгүндө өзүнчө тилке кошуу пландалууда. Эске салсак, 1 ноябрдан тарта баш калаадагы коомдук транспорттордо жол киренин тарифи жогорулайт. Автобус жана троллейбустарда жол кире 11 сом болсо, маршруттук кечи автобустарда 15 сом болот.
Оштун чок ортосунда спорткарларды чимирилте айдаган жарыш өттү. Унаалар катышкан жарышты Бишкектеги Детейлинг студиялардын бири уюштурган. Мелдештин жыйынтыгы менен төмөнкүлөр мыкты пилот болуп табылды. Акылбек Өмракунов, Курбан Имма, Тимур Губаев. Мэрия белгилегендей, кызыктуу жарышка 5000дей шаар тургуну көз салган.